Эрназар Ахматалиев аялын урган эркекти күрөшкө чакырам. Ю-23 дүйнө чемпиону, Азия Олимп оюндарынын квалификациясынын чемпиону, Осло 2021 дүйнө чемпиону Эрназар Ахматалиев Бишкек шаарындагы унаа токтотуучу жайлардын биринде аялын башка чаап сабаган эркекти күрөшкө чакырарын айтты. Бул тууралуу маалыматты жергиликтүү басма сөз каражаттары жазып чыгышты. Эске салсак, буга чейин социалдык тармактарда Бишкектеги унаа токтотуучу жайлардын биринде аялын сабаган эркектин видеосу тараган. Видеодо аял киши качып бара жатканына карабай, аны башка чапкылаган эркекти көрүүгө болот. Милиция кийинчерээк ал жаранга карата кылмыш иши козголгонун билдирип, алар аял күйөө экенин тастыктаган. Булак Назар Ньюс, Чекиторг. Депутат Момбеков Орхан Инандыны өткөрүп бергенден кийин муну жөн эле өткөрөбүз да. Бүгүн 10 ноябрда Жогорку кеңештин жыйынында 2018 жылдын 2-сентябрында Бишкек шаарында кол коюлган Түрк академиясынын финансылык эрежелери жөнүндөгү макулдашууну жана 2020 жылдын 28 ноябрында Стамбул шаарында кол коюлган Түрк академиясынын бюджетине мүчө мамлекеттердин милдеттүү төгүмдөрүнүн өлчөмү боюнча протоколду ратификациялоо тууралуу мыйзамдын долбоору каралды. Буга байланыштуу Рыскелди Момбеков өз пикирин билдирди. Бул макулдашуу 2020 жылдын 28 сентябрында Стамбул шаарында кол коюлган Түрк академиясынын бюджетине мүчө мамлекеттердин милдеттүү төгүмдөрүнүн өлчөмү боюнча протоколдо бекитилген. Бул маселе боюнча Жогорку кеңеш жыйынында депутат Рыскелди Момбеков буларды билдирди. Аида Камчыбековна, сиз 6 фракциянын чечими бар деп айтып жатпайсызбы? Булардын баары жараксыз, легитимсиз, мыйзамда легитимсиз болуп калат да, эми суранып жаткан экен, билип жатам. Түркияга сапар алдында өткөрүп берип кой деп жатат да, Орхан Инандыны өткөрүп бергенден кийин муну жөн эле өткөрүп беребиз да. Ал жактан маселе болбойт. Кептин баары кийин маселе болот, деди Рыскелди Момбеков. Парламент төрагасынын милдетин аткаруучу Аида Касмалиева Момбековго мындайча жооп берди. Туп-туура айтып жатасыз, Рыскелди Чыныбекович. Тийиштүү бардык документти карап, фракцияда, комитетте сурамжылоо менен өтүп жатат. Мен да жоопкерчилигимди кылдаттык менен карап жатам, деди Касымалиева. Депутат Аманкул Токтомамбетов СДПКда 1 жылдан бери фракция өтпөсө, жыйын күнөөлүү эмес, териштирип алгыла, деди. Билим берүүгө келгенде добуш берүүгө жөнөтөлү, деди. Талкуудан соң бардык фракциялардын чечимин эске алуу менен 3 окууда добуш берүүгө жөнөтүлдү жана кабыл алынды. Булак, ПК, Чекиткейже. Казакстан Кыргызстан менен Тажикстанга ок, дары жана аскердик техникаларды берет. Афганистандагы кырдаалга байланыштуу Казакстан Кыргызстан менен Тажикстанга ок, дарыларды жана атайын техникаларды кайтарымсыз негизде берет. Бул тууралуу казак басылмалары кабарлады. Аскердик техника жана ок, дарыларды Кыргызстан менен Тажикстанга жеткирүү чыгымын казак тарап көтөрөт. Аскердик техниканы өткөрүп берүү Казакстандын күчүрмөн даярдыгынын жана коргонуу жөндөмдүүлүгүнүн абалына таасир этпейт. Анткени жардам республиканын куралдуу күчтөрүнүн учурдагы экономикалык абалынын ашыкча резервинен берилип жатат, деди Казакстандын коргоо министринин орун басары Руслан Шпекбаев. Булак, медиа-центр, Чекиткейже. Жапаров бюджеттен айлык алгандарга эскертүү берди. Министрлер кабинетинин төрагасы жана президенттин администрациясынын жетекчиси Акылбек Жапаров үгүт иштерине катышкандарды кызматтарынан кол жууп калаарын эскертти. Бул туурасында аталган мекеменин басма сөз кызматы билдирди. Жапаров шайлоого байланыштуу мамлекеттик жана муниципалдык мекемелерине кайрылуу жасады. Урматтуу бюджеттен айлык акы алган кызматкерлер жана жетекчилер, сиздердин үгүт иш-чараларына катышууңуздардын кереги жок. Түз кызматтык милдетиңиздерди аткарыңыздар. Сиздердин милдетиңиздер шайлоолорду өткөрүү үчүн шарттарды камсыздоо, жарандык позицияны шайлоо күнү добуш берүү аркылуу билдире аласыздар. Бүгүнкү күндө шайлоо процессине кийлигишпеңиздер. Урматтуу жетекчилер, эгерде сиздер ээлеген кызматтан бошотулууну каалабасаңыздар, Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгын так аткарыңыздар. Ошондо сиздердин аброюңуздар Кыргыз элинин алдында таза болот. Мен муну министрлер кабинетинин төрагасы жана президенттин администрациясы жетекчиси катары талап кылам, деп жыйынтыктады Акылбек Жапаров.
Акылбек Жапаров өз билдирүүсүндө эскерткендей, президент Садыр Жапаров 2021 жылдын 1 ноябрында Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоону эркин, таза жана ачык айкын өткөрүүнү камсыз кылуу боюнча чаралар жөнүндө жарлыкка кол койгон. Булак Коом Чекит Пресс. Чубак ажы менен түшкөн сүрөт. Бүтүн Кыргызстандын талапкери айыпка жыгылды. Бүтүн Кыргызстан партиясынын талапкери Сагынбек Кудаяровго 7,5 миң сом айып пул салынды. Мындай чечим БШКнын 9 ноябрындагы отурумунда кабыл алынды. Маалыматка ылайык, Кудаяров бүтүн Кыргызстандын Баткен облусунун Исфана шаарындагы иш-чарада партиянын лидери Адахан Мадумаровго диний аалым маркум Чубак Жалиловдун сүрөтү бар килемди белек кылган. Сүрөттү тартуулоо аземи Мекендеш ТВ баракчасында түз эфирде чагылдырылган. Анда белекке берилген сүрөттө алган дарам, берген дарам деген жазууну көрүүгө болот. Бул жерде Чубак Жалиловдун добуш сатып алуу тууралуу айткан сөздөрүнө шилтеме берилген болушу ыктымал. Анткени маркум шайлоодо добушту сатпоого чакырган болчу. Борбордук шайлоо комиссиясы мындай аракет шайлоо мыйзамынын 28 беренесине туура келбейт деп белгиледи. Анткени үгүт материалдарда диний тематикага шилтеме жасоого жол берилбейт. БШК Кудаяров бузуулар жөнүндө кодексинин шайлоо алдындагы үгүт жүргүзүү шарттарын бузуу беренесин бузган деп таап, ага 7,5 миң сом айып пул салды. Ал эми Кудаяров териштирүү маалында мыйзам бузганын моюндаган. Экс-муфтий Чубак Ажы Жалилов өткөн жылдын июнь айында пневмониядан улам каза болгон. Кыргызстанда парламенттик шайлоо 28 ноябрга дайындалган. Жаңы конституцияга ылайык шайлоо аралаш система менен өтөт. 54 депутат партиялык тизме, 36 депутат бир мандаттуу округдан шайланат. Партиядагы талапкерлер ачык тизме менен шайланышат. Булак Коом Чекит Азия. Адилет Айтикеев, Адахан Мадумаров өтө эле ошибке бир жактуу айыптоого өтүп алганы өкүнүчтүү. Ак үй тараптан атылган октон бир дагы адам өлгөн эмес дегени карандай калп. 7 апрелде мен ошол аянтта жүргөм. Ишенбесе, азыр деле Ак үйдүн алдында турган темир коргондун калдыгын караса ошол жерде Ак үйдүн чатырынан атылган октордун изи бар. Темирдин кадимкидей оюп кеткен. Ал тийбей калган октор тийсе мындан көп адам каза тапмак. Эгерде ал далилдер аздык кылса, анда темир тосмолорду чогултуп койгон складка барып, ал жерден караса, ал жерде мындан көп октун издери бар. Мындан тышкары, мамлекеттик күзөт кызматынын мурдагы жетекчиси Жаныш Бакиев мага берген интервьюсунда ал жетектеген мекеме Ак үйдүн алдына алынып келинген БТРдин үстүндөгү балдарга ок атканын жана Ак өзү буйрук бергенин тастыктаган. Анткени алар мамлекеттик кайтаруудагы объектини жана анын ичиндеги мамлекет жетекчилерин коргоого милдеттүү болушкан. Башка кеп, 7 апрелдеги окуя мамлекеттик төңкөрүш десе, бирок элдин добушун алып, мамлекет башкарам деген дымагы бар саясатчы ар бир сөзүн аргументтеп сүйлөшү керек. Эми бул киши кеп жебейт. Эртең башка жерге барып алып, мен качан ушинтип айттым деп деле коюшу мүмкүн, деп Адилет Айтикеев Facebook баракчасына жазган. Президенттин басма сөз катчысы Эрбол Султанбаев мамлекет башчынын жакын туугандары шайлоо жараянына таасир этип жатат деген маалыматтарга түшүндүрмө берди. Ал президент Садыр Жапаров өзүнүн жакын туугандарынын эч кимисине кайсыл бир саясий процесстерге аралашуусуна жана аларга таасир этүүсүнө жол бербей турганын белгилеген. Социалдык түйүндөрдө президент Садыр Жапаровдун жубайы Айгүл Жапарова саясий партиялардын бирин каржылайт имиш жана шайлоо жараянына таасир этүүгө аракет кылууда деген маалымат жарыяланган. Мамлекет башчынын туугандарынын саясий жана мамлекеттик иштерге аралашуусу боюнча туруктуу позициясын биз бир нече жолу белгилегенбиз, деди Султанбаев. Булак Азаттык Чекит.org. Япон өкмөтүнүн толук курамы отставкага кетти. Бүгүн 10 ноябрда Япониянын өкмөтү курамы менен отставкага кетти. Бул туурасында Известия жазып чыкты. Андагы маалыматтарга караганда, Либерал-демократиялык партиясынын президенти Фумио Кисида премьер-министр болору күтүлүүдө. Анткени аталган партия парламенттик шайлоодо жеңишке жетип, баш мыйзам боюнча көпчүлүк добушка ээ болгон партиянын лидери өкмөт башчысы болот. Японияда 465 депутаттык орун болсо, Либерал-демократиялык партиясы 261 орунга ээ болду. Булак репортер Чекит Кейджи.